Саламатсыздарбы, урматтуу Элдор Алиев YouTube каналынын көрмандары, мугалимдер, устаттар, билимге кызыккан бардык жарандар. Бүгүн биз сиздерге эң кызыктуу темада бир маалыматты жеткиребиз. Бардыгыбыз Android смартфондорду колдонобуз. Телефондорубуздун памяты толгондугу үчүн кээ бир учурларда жакшы иштебей калат, катып калат. Ал эми бүгүн биз сиздерге ушул телефонуңузда сиз билбеген жерлерде жайгашып калган маалыматтарды, ашыкчы папкаларды өчүрүүнүн жолун үйрөтөбүз. Бул сизге абдан пайдасын тийгизет. Албетте бизди колдоо үчүн каналыбызга жазылганды жана ушул видеого лайк басканды, өзүңүздүн жакшы пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыз. Биз баштадык. Биз колдонгон телефон бул Xiaomi Redmi. Бул телефондо проводник бөлүмү бар. Көрүшүңүз мүмкүн. Сиздерде дагы болушу мүмкүн. Эгер Redmi телефондорун иштетсеңиз, проводник бөлүмүнө киребиз. Бул жерде эң жогоруда поиск бөлүмү бар. Ушул поиск бөлүмүнө биз англисче тамгалар менен K деп жазышыбыз керек. Бул кэш болуп эсептелет. Ашыкча кэштерди, папкаларды өчүрүү үчүн. Аз гана күтөбүз. Мына бизге папкалар ачылды. Көрдүңүзбү? Бул жерде бир канча папкалар бар. Андан кийин анын астында мына керексиз маалыматтар дагы жайгашкан. Булар сиздин телефонуңуздун памятын ээлеп алат. Кийин сиздин телефонуңуз жакшы иштебей калат. Азыр мен сиздерге кантип өчүрүү боюнча маалымат берейин. Кэш деген сөздөрдөгү папкаларды өчүрүүнү баштайбыз. Мисалы мына кэш деп жазылган. Көрдүңүзбү? Белгилейбиз. Кэш дегенди белгилеп чыгабыз. Кэш деген папкалар барды. Бардыгын белгилеп чыгабыз. Ошолорду белгилегенден кийин өчүрүүнү баштайбыз. Ошол учурда сиздин телефонуңуз жакшы иштөөнү баштайт. Себеби бул жерде көргөн рекламаларыңыз дагы, сүрөттөрүңүз дагы бардыгы ушул жерге жайгашып калат. Бул нерсени көпчүлүгүбүз билбейбиз. Кэш деген бөлүмдөрдү көрүп, бардыгын белгилеп өчүрөбүз. Кэштен башкасына тийбегенди мен сунуштайм. Кэш дегенди бардыгын белгилеп, мына белгиледик. Көрүшүңүз мүмкүн. Андан кийин анын астында сиз YouTube'га, интернетке киргенде ар кандай рекламалар чыгып калат. Ушул рекламалар дагы ушундай маалымат болуп чыгып калат. Булар дагы керексиздерин өзүңүз ачып бир жолу көрүп, керексизин өчүргөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биз буларды текшерип көргөнбүз. Булар бизге керексиз рекламалар болгондугу үчүн бардыгын белгилеп өчүрүп салабыз. Ошол учурда биздин телефонубуз жакшы тез иштөөнү баштайт. Мына белгиледик. Эми астында удалить деген бөлүм бар. Көрдүңүзбү? Удалить дегенге бир жолу басабыз. Удалить. Аз гана убакыттан кийин биз белгилеген программалар бардыгы өчөт. Мына көрдүңүзбү? Маалыматтар калды, бирок биз буларды дагы бош убагыбызда өчүргөнгө аракет жасайбыз. Буларды дагы белгилеп өчүрсө болот. Сизге бүгүн көрсөтөйүн, үйрөтөйүн деген программабыз, видео сабагыбыз ушул болду. Керексиз кэштерди өчүргөн учурда албетте сиздин телефонуңуз жакшы иштөөнү баштайт. Бул сизге өз пайдасын тийгизет. Урматтуу биздин каналдын көрмандары, мугалимдер, устаттар, студенттер жана билимге кызыккан бардык жарандар, бул программа аркылуу өзүңүз бош убагыңызда керексиз нерселерди өчүрүңүз жана телефонуңуздун иштегенин текшерип көрүңүз. Эгерде бул видео жаккан болсо, албетте досторуңуз менен бөлүшкөндү, өзүңүздүн жакшы пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыз. Барыңыздарды терең урматтоо менен Элдор Алиев жана Заманбап мугалим онлайн курсу командасы. Барыңыздарга ийгилик.